Урматтуу мусулман бир туугандар, улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадат. Ошол менен биргеликте умра ибадаты аткаруу менен милдеттендирилгенбиз. Дүйнөнүн төрт бурчунан мусулман бир туугандар ушул улуу ибадатты аткаруу максатында ыйык Мекке шаарына келип ибадаттарын аткарышат. Жер жүзүнөн келген бардык зыяратчылардын зыяратын Кудайым кабыл кылсын. Ошолордун катарында Кыргызстан мамлекетибизден келген зыяратчылардын ибадаттарын Кудай таалам кабыл кылсын. Албетте бул дагы Кудай таала тарабынан берилген бир улуу неамат, улуу дөөлөт. Ушундай ыйык жерге келип зыярат кылуу тагдырына жазылып, келип ушул жерде Каабатулланын астында алакан жайып, жаратканга жалбарып, дуа кылуу насиби ар бир пенденин тагдырына Кудай таалам жазган болсун. Алла таалам зыяратчыларыбыздын зыяратын, дуа тилегин кабыл кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, негизинен бул ибадаттын дагы өзүнө таандык сырлары бар. Мына бул жерге дүйнөнүн төрт бурчунан келген мусулман бир туугандар ихрам кийип, лаббайк Аллахума лаббайк деп келип ибадаттарын аткарышат. Мына биз азыр Мекке шаарында турабыз. Жака белибизде Саур тоосу, Нур тоосу жайгашкан. Негизинен адам баласынын жүрөгү дагы темирге окшош, темирге суу тийсе дак болот. Ал эми адам баласынын жашоосунда күнөө иштерди аткаруу менен ал жүрөк кирденет экен. Ошол жүрөктү нурдантыш үчүн, ал жүрөктү тазалаш үчүн эки нерсе бар дейт. Анын биринчиси сөзсүз Куран окуу. Куран окуу менен ошол жүрөктөр нурданат. Ошол менен биргеликте Куран окуу менен күнөөлөр кечирилет. Куран окуу менен ал жүрөк таза болот. Куран окуу менен ал жүрөккө Кудай таалам хидаят берет. Мына ушул берекелүү болгон ыйык Куран, ыйык аяттар ушул Мекке шаарында жана Мадина шаарында назил болгон. Нур тоосунда эң алгачкы Алак сүрөсүнүн 5 аяты сүйүктүү пайгамбарыбызга назил болгон. Икра бисми раббикаллази халак, Аллах тааланын ысмы менен окугун деп. Динибизде илимдүү, билимдүү болууга эң алгачкы буйрук. Биз өзүбүзгө таандык болгон диний билимдерди үйрөнүп, жана дүйнөлүк билимдерди үйрөнүү бул бизге фарз. Келечек муун балдарыбызды дагы илимдүү болууга биз тарбиялашыбыз керек. Куран окуу менен анын жашоосунда береке болот. Куран окуу менен Аллах субханаху ва таала ошол адамдын бул дүйнөдөгү ырыскысын кең кылат. Канчалык сиз күн сайын Курандан бир бет окуп, Куран окуп жүрсөңүз, сөзсүз түрдө сиздин жашооңузга береке болот. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху, үммөтүмдүн ичинен эң кайырдуулары, эң жакшылары Куран үйрөнүп жана башкаларга үйрөткөндөр деп айткан. Биз канчалык Куранды араб тамгасы менен, араб махражы менен окусак, ошончолук мужиза болот. Биздин ибадатыбыз кабыл болот. Дем сала турган болсок, демибиз себеп болуп шифа табат. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифа ва рахма. Бул Кур'ан адамдардын руханий жаатында дагы шифа болот. Андыктан жашообуз Куран менен өтсүн. Куран тилаваттарын окуйлу. Колдон келишинче мына араб тамгасы менен окуганга аракеттенели. Мына Каабатуллага келгенде таваф ибадатын аткарганда мындай жака белиңизди карасаңыз, бардыгы Куран ачып, Куран окуп отурганын көрүп аябай суктанасыз. Мына ушундай Куран түшкөн жерге келип Куранды окуп дуа кылуу өзүнчө бир чоң бир ибадат. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, жашообузда Куранды араб тили менен окуйлу. Себеп дегенде Аллах субханаху ва таала вараттилил Кур'ана тартила, бул Куранды тартил үстүндө окугула. Тагыраак айтканда тажвид эрежеси менен окугула. Ар бир тамганын тыбышына көңүл буруш керек. Ар бир тамганын тыбышына көңүл буруу менен биз ошол Куранды мухафаза кылабыз. Мухафаза кылуудан максат ал сакталат. Аллах субханаху ва таала берекелүү аятында инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Чындыгында бул Куранды биз жөнөттүк, кыяматка чейин аны биз сактайбыз. Ал сактоо Кудай таалам ошол пенделер, үммөт Куранды канчалык тажвид эрежеси менен окуп, анын ичиндеги буйруктарды жашоосуна алып келе турган болсо, амал кыла турган болсо, ал мухафаза болот, сакталат. Биз ошол Курандын кыяматка чейин сакталуусуна бир себепкер болуп калалы. Андыктан Алла таалам
баардыгыбыздын тилектерибизди, дуаларыбызды кабыл кылсын. Биздин урпактарыбыздан дагы Кур'анды тажвид эрежеси менен окуган кары карыялар, хафиз хафизалардын чыгышын жараткандан суранып кетебиз. Алла таалам баардыгыбызга тынчтык, аманчылык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. وتطرب نفس له طاعة